биринчи дипломду өзүнүн структурасын өзгөрткөнбүз. Структурасында болсо IGN пайда болгон, түзмө түз жаран менен байланганга. Экинчиден болсо QR кодун кошуп койдук. Себеби тастыктоо үчүнчү. Анан быйылкы жылдын диплом болсо электрондук документ катары уже кабыл алынып калды. Аны болсо жалпы түндүк тиркемесинин ичинде уже пайда болду, уже документ катары. Мурда түндүктө диплом жок болчу. Муну айта кетиш керек. Түндүктө 2025-жылы гана бүтүрүүчүлөрдүн диплом катары дипломдору бар да, электрондук документ катарычы. Аларды көрсөтүп катталса, автомат түрдө кирди, 85 000, 63 000 бүтүрүүчү бүткөн. Быйыл ушунун баардыгы түндүк тиркемесинде бар. Биздин департамент болсо портал иштеп чыккан. Ал портал болсо реестрин түзөт, киргизгенин жалпы болгон бизнес процессин дипломду киргизгенден баштап басмакана чыгарганга чейин иштеп чыкканбыз да. Бир эле баягы түндүк тиркемеси жөнүндө эмес, жалпы прям документ катары чыксын деп ушуга чейин иштеп чыкканбыз да. Анан кийин жалпы маалыматын түндүк тиркемеси менен интеграция кылып коюп чыгарып койдук.